4 yıl murda esimde Moskvaga bir şükür açık meşitke barıp alıpbız, el толтура. 14 fevralmış ol günü görse. Biz bilbeybiz da. Emne kızıcı olup desek, görse meçitin janında 16 bin adamdık olimpik zal var eken, ağacına takırbaşlar çoğulup suyumayla belgilep atkan eken. Takırbaşlar. Uşundaylar var oruslar takırbaşlar janagıday. Anan oşoğa birisi korkup atkan eken, musulmanдар менен тигилер мушташып кетишпесин деп. Antkeni bular öýçük tutuşat birneke bolot da. Men keyin düşündüm. Niye oşonto berет? A meçitте süýley beresin dese, "Jok, problema başka. Tigiler Şamga gelişmek eken da." Biz de asırda büt dep Şamga kutanга barıp bütürdük. Birok epte bütürüp ketip kaldı. Bolbosam tigiler birin-biri öp, jaman bo kiyinip algan bolsa, buyakta musulmanдар bol biri menen bir uruşup atkan bolsa, kanday bolot degen awal bolup atkan eken görse. Oşondan bolgan eken da problemaçı. Bismillahirrahmanirrahim. Men 3 haftalık es aluuda ayılda boldum. Uşul gündörü sizdin sabahыңызды жана siz daябай сагынып кеттим. Menden sizge 4 suroğum var. Жөнө men 4 suroğum var desең дагы жакшы болмок, кыскача. Söz канчалык кыска болуп маанини билдириз, ошол деген ийгилик жазуу деген сөз. Адам баласы убакытын аябай үнөмдүү иштетүүсү зарыл. Ошону менен бирге адам эс алуусу дагы керек. Anın miyesi, denesi jana жүрөгү ушуларды канча убакытта жана кантип эс алдыруу керектигин кененирээк айта кетсеңиz дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сутканын 3төн 1 нуктаган, бул 8 саат деген сөз. Жана күндүзгү кайлуу болот, түнкү уйкунун бардыгы чогулуп 8 саат, уйкандан көп болбош керек. Же 6 саат, 8 сааттын ортосу, максимум 8 саат деген сөз. Анан жүрөктү зикир айыктырат. Зикир болуш керек, фикир болуш керек, өз убагында укташ керек. Den soğuk'a da öz vağında jardan beriş gerek. Bul ar adamga jaraşır matı bir tuğanım. Kebir adamlar Peygamber aleyhisselam arihne ya Bilal. Bilal es aldır deydi çarçaganda. Ne? Bilal azan aytatlı namaz okuytele misal üçün. Jakşı tamak jegisi kelgenler ağa Peygamber tüyü salgan emes misal üçün kede. Masturatlarda bugün bir soru verdi. Janagı süyünün tili arginde ar türlüğü deydi. Bir ayaldıra gül versen ağa süyün bet andan gör canın olturup bıcı da bir neke süylep bersen rahat alat eken. Başka biröөгө көйнөк алып берсең rahat alat eken. Ошол саат эркектер деле ушундай, Бирөө жакшы тамак жасап берсе, бирөө жакшы сүйлөп койсо, бирөө массаж кылып берсе, ошол сыяктуу эле ар кимдин эс алуусу ар түрдүү болот да. Ошо өзүң карап, ошого жараша кылыш керек. Анан өмүр бою эс алып албаш керек. Ылайыгына жараша салган болсо. Адам өз убагында уктаса, намаздарын окуса, ошол жакшы эс алуу болот деп мен ойлойм албетте. Иншалла. Sport менен машыкканга аракет кылыш керек. Жөө басканга аракет кылыш керек. Жөө баскан фазилети көп билесиңерби? Пайгамбар алейхиссалам айткан, кимдеги мечитке басып барса, ар бир кадамына сооп берилет деген. Анан мечит шаардын сыртындагы бир адам үйүм алыс болуп калды. Майдинага пайгамбардын мечитине жакын көчүп келейин дегенде, жок, алыстан келген соопту. Сооп деген ичинде көп маани бар да. Алыстан басып келгенде ден соолук чың болот деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам айтты, Адамдын курсагын тойгузганда ошол адамды мындай бир адам катары жүрө турган гана тамак жеш керек. Биз тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Биз ибадат кылууга жаралганбыз. Ибадат кылуу үчүн, өзүбүздү кармаш үчүн гана тамак жейбиз. Тамак деген бизге кийим, ачки сыяктуу эле нерсе. Ачки көзүң көрүп калса, көрбөй калса тагасың, көрүп калса такпайсың. Микрофон сыяктуу нерсе, үнүң жетпесе сүйлөсүң, болбосо алып коесуң. Ал тамак биздин жашоо негизги максат эмес. Тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Ошого капыр жети чейге толтуруп жейт дейт. Эми ушундай кайф кылып жегиң келсе, ашказан 3төн 1 суусундук, 3төн 1 аба, 3төн 1 гана тамак болсун дейт, урматтуу бир тууганым. Мына тамак жеген ылайык болуш керек. Пайгамбар басканга неме берген, намазды жанагыда кырааттарын келиштирип, рукуну рукудой, сажданы саждадай кылып, жанагыда колдорду көтөрсөң, жанагы далың ачылып башка болуп, эгерде 2 рекет намаздычы толугу менен өзүндөй кылып окуй турган болсоң, бүткөндөн кийин канча бир мүнөт машыккандан көбүрөөк ырахат денең өзү ала турган болот, урматтуу бир тууган. Саждага көбүрөөк бар, саждага барганда колуң мындагыланда курсак тартылыш керек болот. Курсак саланда кол тартылса демек намазың ката кетип атат деген сөз. Намазга барганда сеждеңи мурдуңу тийгиздиң го. Тигиде колду көтөрдүң го, колду бийик кылганда, анан жанагыдай саның деген курсакка тийбеш керек да. Ошондо болгондо курсак автомат тартылыш керек. Эгерде 5 бал курсагың тартыла турган болсо, жанагы пресс болуп тур, жана 6 кубик курсагында өзү эле келип калыш керек болот. Тартип ошондой. Ошентсең эс аласың. Молдон айтканын кылгыла деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Бул дүйнөдө кимди жакшы көрсөң бейиште аны менен бирге болосуң деген. Эгерде адамдын пасык ата-энеси болсо дагы баары бир аларды жакшы көрөт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы жакшы көрсө кимиси менен бирге болот. Айтайын дегеним, кыяматта тозокко бара турган инсанды жана пайгамбарыбыз алейхиссалам жакшы көрсө кимиси менен бирге болот. Иншалла ошо сиз жакшы көргөндө шапаат кылып ыймандуу болсоңуз, иншалла бейиште баарыбыз чогуу болобуз деген сөз болот. Негизинен адам баласына бул дүйнөдө кыжаалат болуу жарашабы, керекпи же жарашпайбы? Эгер болсо эмнеге? Ахиретке кыжаалат болуш керек болду. Дүйнө чечилген маселе. Бүгүн окуп атып жанагы Муританиялык бир алым бар. Ошол адам таваккул жөнүндөгү бир макаласын окудум, аялдарга ошол сабак айтып атып, анан баарын айтып бере албадым. Бир күн айтып берем, анткени өтө жакшы нерселер бар экен да. Таваккул кылганда, ырыскыга тобокел кылуу, ахиретке тобокел кылуу ортосундагы айырмачылык өтө көркөм берген. Мен окуп атып жүрөгүм кадимкидей жимиштиндай жибип, мындай жакшы нерсе окуганда ушундай кайф кылам, ушундай рахат алдым да окуп атып, чынан иншалла таап алып келип бир күн окуп берүүгө аракет кылам. Мастураторго айта албай калдым, ошону анткени окуп анан ошону өзүм аш кыла албай калдым, жанагы темага майлуу болгон үчүнчү. Бирок билдим, сонун бир нерсе бар экен, кайф кылдым, дамын таткан бойдон калып кеттим. Ашкын элекмин. Адам жалгыз намаз окуп жатканда качан жана кайсы намаздарды үнүн чыгарып же ичинен окуусу керек? Багымда чаң куптанды ыктыярдуу. Кааласа купуя, кааласа жарыя, ал эми 5 менен асырды, милдеттүү түрдө купуя. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу устаз, неге көп кылымдан бери муфассир, мухаддис, муштахид аалымдар чыга элек? Неге бирде аалым жок дүйнөдө? Неге Тоорат, Инжилди бурмалагандай Куранды да бурмалап атышат? Кыяматка чейин ислам асманга көтөрүлүп кетти окшойт деген суроо келиптир. Мен сизге толук кошула албайм. Анткени Куран бурмаланбайт. Кудай Таалам Курани Каримде айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз Куранды түшүргөн менен сактап калабыз деп Куданын кепилдигин алган. Тоорат менен Забур, Инжилдин тагдыры Куранга кайталанбайт. Бул биринчи маселе. Экинчиден, бизде муфассирлер көп. Акыркы муфассирлер мына Фарук Макки муфассир, тафсири турат бизде. Тирүү Маккада жүрөт, таба чоң алым. Вахби шейх жанагы жаңы шейх Вахба. Андан сырткары муфассирчилерде мына кече Саудияда барганда алып келдик. Кувейттен университетинен чыккан 25 том тафсир алып кел, жаңы чыккан тафсирлерден. Жок муфассир Шейх Али Сабуни муфассир мисалы үчүн. Жок деп айткан муфассирлер бар. Мухаддистер дагы бар. Шейх Хатими Шариф бар мухаддистерден. Шейх мынаке Мухаммад Юсуф Кандахлави жакында эле өткөн мухаддис мынаке сагын өтүп атабыз. Көп мухаддистер альхамдулилlah. Сахаран Фури мисалы үчүн, Кандахлави чоң мухаддис, Аужазин Масаликтеги мынча китеби бар. Көтөрө албайсың китебин. Мынтер окумак турсун. Мухаддистер бар. Муштахид, туура, муштахид мутлак жок болуп атат, бирок майдарак муштахидтер бар. Таки Усмани, Пакистан алымы муштахид. Али Жума, Мısır алымы муштахид бар, өздөрүнө ылайык жараша. Ошондой эле башка жерлерде муштахид алымдарыбыз бар. Муштахид фил масаил, муштахид фил фуру деген. Эми эң жогорку деңгээлдегилер жок, андай чыгыш кыйыныраак, бирок андан кийинкилери болуп атат. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ошон үчүн ага мен кошула албайм. Бишкек, Талас Ош шаарларында Дерискана аттуу диний мекемелер бар. Ал жакта студенттер жашайт жана Саид Нурсинин китептерин осмон тилинде окушат. Буларга көз карашыңыз кандай? Балдарды берсе болот, эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок бала молдо болушу кыйын, анткени арабча үйрөтүшпөй коюшу мүмкүн. Түркиялык окута берет, түрки сабат, ыйманга бекем, таква молдо болуп калат, бирок фыктан слабыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок балдарга тартип берген акыйдасы эч кандай проблема жок. Эч кандай проблема, урматтуу бир туугандар, жок. Ошол Саид Нурсинин китептери Кыргызстанга келгенде мен кол коюп берип, менин колум менен кирген биринчи жол котормолору. Ахли Сүннат вал жамаатка ылайык келген күрт алымы. Анын тарыхын окусаң сүйүп каласың. Мужадид алымдардын бири деп айткан ким? Мухаммад Саид Рамазан Бути. Жумушка байланыштуу Европага кетип атам, туристтер менен иштегенге жумуштун шартына байланыштуу сакалды кыскартканга туура келет. Ушуну сизден сурайын дегем дейт. Эгер ошол жерге барып, ошол жерден ырыскы таап, бала чака бага турган болсоң, бала чака багуу парз болот да, сакалыңы бир азыраак кылып кыскарсаң уруксат берилет.
Анан бирок сакалды алып кой деп туруп, анан бирок ошол эле учурда ошондо тыйын таба турган жумушуң болсо, анда сакалың алып ал жумушка барба дейт элек. Бирок кээ бирлерге ошол жака барып келсе гана үй-пүй кылып, башка кылып бала чакасын жакшыраак бага турган болсо, анда ылайыгына жараша кыскартсаң дурус деп баасын айтабыз биз. Ак үйдө иштегенде сакалдар көп эле алынуу, болбосо сакалы узундардан көбүрөөк намаз окугандар бар. Эми ар ким көзү менен оң көзү сол көзү менен карай бергенден кой сакалын койбой эле кой, сүннөт экен. Ошол жерде иштеп турсаң сен адилеттүү иштейсиң, уурулук кылбайсың деп айтабыз. Канча депутаттар бар, ыймандуу адамдар бар, сакалдары жок, бирок эмне жакшы адамдар. Иншалла бир убак келет, кеңири коюлатырган учур келет. Саудияга барсаң, Пакистанга барсаң, генералдар сакалдары менен жүрөт. Бизде андайлар жок, мисалы үчүн. Ой. Жанагы вице-премьер-министр чек ара боюнча мен генералдардын коюлушун каалайт элем да. Парламентте канча генерал бар эле? Чек ара маселеси боюнча военный бирөөнүн болушун каалайт элем мен. Мен Батирге чыккам, Айтор. Батирге чыккан буадылашка ай сайын 5000 сом төлөп турам. Анан ошол квартираны өзүм алып келип ремонттоп жасап алсам болот, айлыгын азайтпай эле дейт. Болот, бирок тиги квартиранын эсинен сураш керек. Балким ал аны каалабайт. Ушинтип оңдоп ремонттоп алсаң болобу, өзүм жашай берем деп сурасаң, макул десе болот. Ага сүткорлук болбойт. Ал ушунча төлөйсүң, түрү жасайсың десе, анда сүткорлук болот. Сен жөн эле өзүң шартың оңдоп алган так узагыраак жашайт экенсиң, ремонт кылып алсаң, зыяны тийбейт, болот. Сизге Мадина шаарынан Афганистандан барган өзбек туугандардан Мухаммад Торан деген аксакал салам айтты. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Аманатты жеткирген кара жыгаштык иниңиз Айбек дагы салам. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Ушул бир жолу Мадинага бир туугандардан бирөө барган экен биздикилер. Анан мен устазым Фалестинден келип, анан учурашып телефонун берген экен. Булага телефону, ан телефон албаптыр да. Анан мунун телефон жоголуп кеткенде чач таппай калып аябай кыжалат болду. Мен окуткан устазым болчу, илгери бир 20 жыл мурда. Ошол жолго чыкканга себеп болгон ошол Махмуд Абу Муаз ата, Махмуд ата Абу Муаз деген алым эле. Ошого аябай өкүнүп калдым. Бир жолу вандык кыргыздар телевизордон, интернеттен көрүп калдым, сүйлөп атат, мени тааныйт экен. Ошо сабактын аркылуу болсо керек, сабак угушкандык үчүн болсо керек деп ойлоп калам. Ыраазымын, Аллах ыраазы болсун. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин аялым менен жашаганга кайын журтум каршы болуп жатат, бирок менин никем бар. Эмне кылсам болот? Ортодо кызыбыз бар, бирок аны да көрсөтпөй жатат. Үй бүлөм айылда таласта дейт. Эгер аялың сени менен макул болсо, алып качып кетип кал, алыс жерлерге. Россия бир воронем деп туруп, Россияга кетип кал. Анан сагынганда келесиңер. Анан аялың дагы макул болбой аткан болсо, сабыр кылып тура тур, убакыттары эмес, просто ошого көнүп калат, анан сени сагынганда кайрадан келип калат иншалла. Талак бербей кое тур. Мен сизден сурайын дегеним төмөнкүчө. Бакай банк исламдын негизинде деген шарт менен үй же машина алып берет экен, сиздин кабарыңыз болсо керек. Ошол жактан алса канчалык адал жана негиздүү, толук түшүндүрүп бересизби? Чоң рахмат. Быта банкты Бакай банк сатып алып, экөө кошулуп, анан кайрадан Бакай банк болду. Анткени Бакай деген кыргызча, Быта деген орусчараак болчу да, ошон үчүн Бакай банк болгондагы Бакай банктын өзүнүн ичинде ислам финансы борбор деп бөлүнүп чыккан. Ошонун бакма баласы сыяктуу. Анан барып ислам банк болгонго аракет кылса керек. Ошол жерде биз иштейбиз, шарият советинде. Анан алар деген акчаны берип коюп, анан ислам банк деген бул кайрымдуулук фонд эмес. Аны годун баса кайрымдуулук бекер берет экен деп алып кетип калсаң болот, түшүнбөй жок. Бул кымбатыраак болушу мүмкүн. Башка банктар сага акча берет дагы 10% деп койсо, бул антип айтпайт. Бул мурабака иштейт. Сен бир буюм сатып алсаң же бир иш кыла турган болсоң, ошого тең шерик болобуз десе, пайда тең жарымынан бөлүнүп калышы дагы мүмкүн. Мисалы үчүн бирөөдөн муз араба кыла турган болсоң, жумуш менден, пул сенден дей турган болсоң, тең шерик болушуң мүмкүн, же 40-60 болушуң мүмкүн да. Аны этегине келгенде, мен көп пайыз төлөп атам деп, пайыз эсептеп көнгөн жаныбыз, ал көп экен деп айта берет да. Жок, бул адал жол ушундай. Бул кээде тең-метең болушу мүмкүн, кээде 60-40 болушу мүмкүн. Ал акча берип, андан туудурбайт. Ал деген сага жумуш алып берет же машина алып берип туруп, ошол машинаны өзү сатып алып, банканан сага өздөрү каалаган баага сатат, ыраазы болсоң алсаң боло берет. Анан ошону процентке бөлүп алып кымбат деп айта берет да, жок андай эмес. Менин баамын билишим боюнча айтылган шарттар шариятка туура келет.
ошол жанагы Бахрейндеги, ошондой эле Шейх Такый Усман жетекчилигиндеги ошол жанагы банк боюнча стандартка иштери туура келгендиги үчүн. Ар бир жаңы иш-чара келгенде бизден сурайт, биз карап туруп, туура же туура эмес деп айтабыз. Кээ бир нерсени сунуш кылат. Россияда ушундай бар экен десе, биз айтабыз дагы, жок, аны биз колдой албайбыз, аны ишке киргизишпейт да. А бирок калган нерселер мен билишим боюнча иншалла туура бардыгы иншалла. Бизде жаңы конуш айылдын көйгөй кыймен көй деп жазылат, бирок көйгөй деп окулат. Маселелерин суу, свет, жолго, свет жөнөлө сы. Свет деген түс. Анан свет деген жарык. Мындай сы аттын такасы бул мына жарык. Анан ии болуп туруп бутунда иймеги бар, бул свет, бул деген түс орусча. Жолго шагал жана башка, шагыл деп айтылат, шагал деп эстен. Мешитке элдер чогулуп чечсе болот. Айылдын проблемасын чечсе болот. Анан дүнүйө сөзү болбойт деген ушак, гыйбат, арам нерселер сүйлөнгөнгө болбойт. Бирок урушуп кеткендер жараштырган, анча-мунча адамдардын маарекеси, ошондо айылдын проблемасы мечитте чечилсе болот. Ал ошол иш ошонун иши, урматтуу бир тууганым. Имамчылыкка өткөн адам михраб ичине кирип окуйбу же тартибин түшүндүрүп берип коюң. Имам тиги михраб чуңкур да, ошонун ичине кирип кеткени макруh болот. Бирок эл толо көп болуп батпай атсан да кирсе макул, бирок жакшы жана бир шер кошуп алсын дейт. Болсом имамдын өзү сыртта туруп сажда кылганда баш ичине кирсе бир жөн дейт. Ошол жакшы. Имам өзү сыртта туруш керек, имам кирип кетпеш керек, бирок сажда кылганда, руку кылганда баш ичинде калса боло берет. Бул эл кеңири болгон. Эл тыгылыш болуп кетсе анда ичине төрүнө кирип алсын, бирок жана бирөөн жетелеп, үчөн жетелеп кирсин, ошондо жамаат кирген болот дагы макруh болбойт дейт. Макрулуу каяктан адамдар көрө албай калбасын дейт да, турганын келгенин, бекин үңкүргө кирип кетсе каяктан деп имам каякта калдырпай болот дегенден келип чыккан сөз. Брекет тагынам. Дарат усул жүрө берет. Дарат усул брекетке жүрө берет. Аллаху алам. Урматтуу уста, сизде сахабалардын сыпаты бар дейт. Красавчик дейт, астагфирулла. Сабырдуу, акылдуу жана жөнөкөйсүз дейт. Абдан мага жагып ата сөздөрүңүз. Илимиңиз аз болгондо мунафыктар сизди сүйлөтпөй коймок дейт. Сизге телохранитель керек болсо айтыңыз, спортсмендер сиз менен дейт. Аллах разы болсун. Кээде ушундай дук көтөргөн сөздөр да жакшы болот. Рахмат, Аллах разы болсун. Ооба, мына бат-бат сурайм деген жолуксаңыз болот. Мына кагаз жазган адам жолуксанан баардыгы тизилип туруп алат экен тияка. Андай болбойт, уш адам кирсин. Мен эртең менен саат немеде сабагым бар, онда университетте лекция, мага даярданышым керек. Ошон үчүн мен көп отура албай калам да. Ат-тахиятта кайсы сөздөн кийин сөмөйдү көтөрөт? Ашхаду ан ла илаха илля деп түшүрүлөт да, анан кийин салам бергенден жазылат. Ашхаду ан ла илаха илля. Мына ушундай. Бир эле жол көтөрүлөт. Намаздан кийинки дуаларды айтпаса анын сүннөт, парыз жана нафилдери кабыл болбойбу. Андай сөз жок. Кыбылан тээп жатуу макруh. Макруh, эгер ушу кыбылаңар тээп жатам десең, анда арамга чейин барат. Анан бирок айла жок, башыңы бияка койсоң суук тийип калат. Кыбыла жака бут коюш керек болуп калса, айла жок болсо да зыяны тийбейт. Силердин кыбыла шашпа кыбылагын көрсөтөм деп туруп, бутун кыбыла атайын койсо, бул арамга чейин барат. Кыбыланы түкүрсө макруh, шашпа кыбылагын карап түкүрүп кой, эмне кыла аласыз деп түкүрсө имандан чыгып кетет. Анан түкүргөндөн анан кийин башка жери жок калса, анда бир жөн бияка түкүрсөң, бирөө нагород, бияка түкүрсөң, аялыңдын бет, аркага түкүрсөң, кайнатаң турат. Анан кыбылага түкүрүш керек, анда түкүрө бересиң. Телевизор? Кандай? Эчтеке болбойт. Болгон намаз окуп, телевизорду күзгүдөй болуп, өзүң көрө турган болсо макруh болуп калат. Жана телевизор жаркырап күзгүдөй болуп калат да. Анан өзүң намаз окуганда кыбылаңда күзгү болуп, өзүң көрүнө турган болсо, намаз макруh болот. Ошон үчүн жаап коюш керек же жылтырабай турган болуш керек. Артта болсо боло берет. Так илингени зыян тийбейт. Тамагы жатканда жерди таянба, жаман болот дей берет, таянем дейт. Кибирлердики да жатып алып, таянып алып, тамак жейт, минтип алып, тамак жейт, толуп, өпкө дагы толуп, башка толуп, эчтеке калбай тамакка чейин тыгылып калат. Дагы деген 4 тамагын жеп коесуз. Ошон үчүн таянып жатып алып жеген бул кибирлик болбойт. Туура эмес.
Отурганда дагы мындай бир жанагыдай аттакат отурганда отура турган болсо, тамак азыраак болот, ашказан кысылып, адамга жакшыраак болот. Анан стол ушинтип отурсаң, беймар ашказанды ордуна коюп, жанагы төөнүн чаначын даярдаганда куя бересиң, кете берет. Ушул үстөлдөр тамакты көп жедирет. Эгер жерге отуруп, чөкөтчө отуруп жей турган болсоң, ашказанын кысылат, тамак азыраак жейсиң дагы, челкеген курсак жок болот, шымды размери кичинерээк болот, жылгайсың ушу. Дейт, ушундай. Кандай критерийлерге жооп берген адамды мунафык деп айтабыз? Негизи сыртты мусулман, ичи капыр мунафык болот. Анан мунафыктын белгилери сүйлөсө жалган сүйлөйт, убадага турбайт, аманатка кыянат кылат, дагы эмне кылат? Жана башкалар. Важип болбосо да мубах дегенди кандай түшүнсөк болот? Важип дегени милдеттүү. Бирок ошону милдеттүү деп этикат кылбай койсоң, ыймандан чыкпайсың, бирок күнөөкөр болосуң. Аткарыш милдет.